2010 окугам. Бул сферада өзүм жактырып, башында эле маникюрга окуп, маникюрду бүткөндөн кийин Москвага кетип, Москвада 4 жыл иштегем. Өзүм аябай жактырам бул сфераны. Башка кыздар дагы иштеп атканда чуркап бара калып, ошону да жардам берип, өзүм кызыгып, кой деп өзүм аллергиям бар, аллергия болуп калдым 4 жылдан кийин. Ошону билип туруп деле кызыгып эле барып эле кайра эле кошулуп калам да, мындай кылсаң деп жардам берип. Анан ошол тилекке каршы аллергия болуп калганын себебинен кайра деген ушул эле сферанын ичинде эле макияжды тандадым. Макияж дагы аябай мага жагат, аябай кызыгам, дагы көп нерсеге умтулуп, повышенияларга барып, башка чет мамлекеттерге повышенияга барганга аракет кылабыз. Ошол салон сферасы аябай жагат мага. Москвада кыздарды сулуу кылып, дагы коздоп дегендей аябай жакшы. Москвада маникюр кылып иштедим. Бул жака келгенден кийин Бишкекте, өзүбүз Бишкекте турабыз. Бишкекте Коко деген салондо ошо Александрова Наташа деген кыздан үйрөндүм. Аябай жакшы окутту. Аябай рахмат айтам. Тазим кылам да, аябай мындай өзүнүн жумушуна мээримин коюп, ар бир окуучуга, ар бир кыздарга барып көрсөтүп, жок туура эмес кылдың деп, ошентип аябай берилип окутту. Москвада примерно канча айлык алышат ушу маникюр окуган адамдар? Ал чоң шаар баары 70 миң, 80 миң алса болот. Андан да көп тапса болот, эми минимум акчасын айтып атам. Аябай жакшы сферада жакшы айлык тапсаң болот. Башка ал деген окуу мектептерде окуп бүтүп алып деле 15 миң, 16 миң зарплатага иштеп жатышпайбы. Ошо атама деле айтам, рахмат айтам, ошо өзү билип туруп жакшы немени айтат да, ата эне делечи. Жана жаш мезгилиңде окуп жүргөндө жана өзүңчө эле тентек болуп укпайсың го. Азыр мынтип ойлосом жакшы неме берген экен. Иштеп ушинтип жакшы айлык табасың деген ниетим. Кыргызстанда багы той топу, корпоратив көп болот да, Ошто деле, Бишкекте делечи. Анан сезон убагында ушу күз айларында орто эсепте канча акча иштесе болот бир визажист? Примерно. Жакшы акча иштесе болот, ошол эле суммада дагы бир 50 миңден өйдө акчаны тапсаң болот. Кыргызстанда жакшы акчаны, ооба. Москвадагы канча жыл, 4 жыл барып иштеп келдимби? Бул жака келгенден кийин мен түшүндүм, Москвадагы акчаны бул жерде деле тапсаң болот экен. Потому что бизде деген ал жакта тойлорго эми андай деле жасанып барышпайт. Аларда көбүнчөктү тырмактарына, чачына аябай көңүл бурушат да. Бизде деген тойлордо сөзсүз макияж кылып барыш керек, сөзсүз жаңы көйнөк кийип барыш керек. Бир көйнөктү алсаң экинчи жолу кийбейм депчи. Ошо макияжга көп келишет. Өзү негизи эле Кыргызстан ушунчалык өнүккөнүн мен Москвадан келип билдим. Кыздар аябай өздөрүн жакшы карайт экен. Курстун өзүнүн акчалары ар кандай. Ар бир мастер, например, аябай аты чыккан, даңк, жакшы окуткан кыздардын немелери, акчалары, окуу немелери аябай кымбатыраак, 35 миңден өйдө болот. Андан да кымбат болот. И каждый мында окуп бүткөндө эле сен окуп бүттүм деп эле иштеп калбайсың. Дайыма повышенияларга, дагы өзүңдү чоң немелерге алып барышың керек. Ошон үчүн повышениялары где-то бир 15 миңден өйдө турат. 5 миңден ар кандай да ценалары. Ошо өз негизи эле окуп үйрөткөнү 35 миңден өйдө турат. Дайыма эле тез эле бат-баттан эле болуп турат андай конкурстар. Биринчи мен ошо Москвада маникюрда конкурстарда ошентип жакшы иштеп, жакшы бат иштегенмен дагы старший мастер деген намын алгам. Бул дагы аябай бир чоң өзүңө стимул берет да, дагы аны алганда эле болду алдым, мен звездамын дебейсиң, еще дагы өзүңү дагы чоң кылып иштеп неме кылганга аракет кыласың. Бул дагы аябай. Бишкектен жаңы эле келдик биз, өзүм Бишкекте жашайм, Бишкекте турабыз. Ал жакта салондордо иштеп, күйөөмдүн жумуштары менен бул жака келип калдык. Ош шаарындагы абдан сүйдүм да. Жакта аябай кыздары дагы өз негизи эле аябай жанагындай мындай жакшы, алыстан келгендерди жакшы тосуп алат экен, аябай жакшы адамдар экен.